Машина Кейж каналы өз видеоларын тартууну улантууда. Бүгүн 22 ноябрь 2020 жыл апта күнгө жекшемби биз Ош шаарында Жапала унаа базарынан ушул тартууну улантуудабыз. Аба ырайы ушундай күн суук. Эми туман каптап баштады. Эртең менен күн ачык болчу эле. Валюталар курсун айта кетейин. 1 доллар 84 сом 70 тыйын, 1 орус рубль 1 сом 11 тыйын, 1 казак теңгеси 19 тыйын жана 1 евро 101 сом болуп жатат. Видеолорубузга класс басып комментарий калтырганды унутпаңыздар. Бул видеонун темасы арзан баадагы унаалар. Эми салыштырмалуу арзан айтылган 150 000 сомдун ортолугундагы унааларды тарткан аракет жасаймын. Чын айтканда ушул видеону тартууда мен аябай көп аракет кылам. Кыйынчылык бир аз болсо да кыйынчылык көп туудурат. Себеби көп изденүү керек. Ошондуктан биздин мээнетибизди баалап кичине класс басып видеолорубузга жана комментарий калтырып коюңуздар. Эч жок дегенде комментарийде кайсы шаарда көрүп атканыңыздарды деле белгилеп койсоңуздар болот. Opel Corsa'дан баштай берели. 2003 жылы чыгарылган, объему 1.2, коробка автомат, баасы 135 000 сом. Салону airbag бар, коопсуздук жазыгы айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө. Бул каптал жагын көрсөтөлү эми. 135 000 сом. Volkswagen Golf 3 оң руль, 1994 жылы чыгарылган, объему 1.8, баасы 130 000 сом. Коробка автомат, эсин байланыш номери 556 945 535 номеринде экен. Оң рульдуу Golf'тор чынын айтканда жок эле эселе болуп баратат. Так, салонунда көрсөтө кетейли. Airbag бар, алдыңкы жүргүнчүдө, айдоочуда, электро айнек көтөргүчтөр, кондиционер да бар экен, Жакшы. Volkswagen Golf 3 универсал. 1996 жылы чыгарылган, объему 1.8, коробка механика, баасы 140 000 сом. Эсин байланыш номери 505 952 695 номеринде. Бунда дагы airbag'тер бар, алдыңкы айдоочу менен жүргүнчүдө, кондиционер жок, электро көтөргүчтөр, айнектин алдыңкы айнектери. Mercedes-Benz E-класс 124 кузов, 1986 жылы чыгарылган, объему 2.3, баасы 145 000 сом. Кошумча маалыматтан ходовой жасалган деп жазып койгон. Эси байланыш номери 990 01 81 06. Коробка механика. Volkswagen Passat B3 универсал. 1992 жылы чыгарылган, объему 2 деп жазып койгон экен, баасы 130 000 сом. Matiz 2-ге алмашуу жолдору бар. Салонун көрсөтүп коелу. Алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө, кондиционер бар. Mercedes-Benz C-класс, комплектация элеганс, 1994 жылы чыгарылган, объему 1.8, эсин байланыш номери 553 54 74 44. Люк бар.
айтылыш басы, боло турган басын сурадым, айтылыштан алдым. 140 000 сом dedi. Toyota Carina универсал. Мынандай туманниктери кадалган. Дөңгөлөктөрү алдыңкылары кышкы, протекторлары жакшы, арканкылары жайкы, анын деле протекторлары жакшы экен. 1993 жылы чыгарылган, объему 1.6, мына эсин байланыш номерлери. Люк бар экен, мынандай рейлингтер. Изоляция болгон пол, айка пол. Шум изоляция болгон деп атат, полный. 4 айнектен электро көтөргүчтө, электро күскүлөр, блокировкалары менен, электро корректировка, фарлары, туманниктер, кондиционер жок экен. Подлокотник. Боло турган басын сурадым. 140 000 сом. Mercedes-Benz C-класс. Комплектация Esprit. 1995 жылы чыгарылган, объему 1.8. Есіміне байланыш номерлері. Люк бар екен. Так, салонын көрсөткөнчө кетейли. Салонну. Боло турган басын сурадым. Бундагы 160 000 сом деп атат. Volkswagen Golf 3. Мындай линзовый фарлары, дөңгөлөктөрү төртөтең жайкы, ушунда коюлган дискттерде. 1994 жылы чыгарылган, объему 1.6, коробка механика, люк бар. 130 000 сом деп атат, айтылыш баасы. Номерин жазылбай калыптыр кагазда, кандай болуп калат? 0772 76 43 80, 86. Мен Машина Кези каналынан өзүм таныштырбай кеттим эле. Ошо таанысаң жакшы, аябай. Неме, боло турган баасын айтып кое берсең, эми кардарда чыгып калышы мүмкүн, сатылып кетет. 120 000, Opel Vectra. 1990 жылы чыгарылган, объему 1.6, мына эсин байланыш номери. Дөңгөлөктөр алдыңкылары жайкы, протекторлары жакшы экен, арканкысы кышкы, булар деле протекторлору орточо абалда. Айтылыш баасы 110 000 сом. Азыр дагы суроолорда болуп калышы мүмкүн, неге кебиркилер мындай салон тартып, кебиркилерин тартпай атасыз деген. Эми ар түрдүү жагдайлар болуп калат, урматтуу көрүүчүлөр. Себеби кебиркиде силер өзү отуруп же мындай эс алып аткан болот, уктап дегенде, кебиркилери ичинде баалашып, содалашып аткан болот. Ушунда эми өзүнүн бир себептери бар болгон үчүн тартпай калам. Мындай мүмкүнчүлүктөр бар болсо, сөзсүз тартканга аракет жасайм мында. Салонда кошо. Volkswagen Golf 3. 1992 жылы чыгарылган, объему 1.8. Люк бар. 120 000 сом деп атат, кеми бар дейт эси. Машина Кези каналы, салону. Audi 80-да сурагандар бар эле. Башында эле айтып коеюн, баасын билбейм, эси көрүнбөй атат. Кызык болуп калса өзүңүздөр да телефон чалып суроо аласыздар деп ойдомун. Мынакей маалымат кагаз 1990 жылы чыгарылган, объему 1.8. Салонда көрсөткөн коеюн, кыскача болсо дагы, айнек аркылуу. Opel Vectra. 1995 жылы чыгарылган, объему 2, эсимине байланыш номери. Айтылыш баасы 110 000 сом.
Машина кечка. Opel Astra универсал. 1992 жылы шығарылған, объемы 1.6, басы 150 000 сом. Жазылып тұрады. Малымат қағазында люк бар, люгі да мынанда бүтін, сынған, жарақ болған, баяғы скотч толып қалады эле көбүнчөсү. Андай эмес, жакшы эле абалда экен. Фаркоп бар. Салонда бир көрсөтүп коелу. Мынакей салону. Машина жакшы эле абалда эле экен, Мотор, коробкалары жакшыбы? Жакшы. Бардыгы жакшы деп атат. Мен машина кез каналынан кардар чыгып калышы мүмкүн, ошого боло турган басында сурап кое берейин. Канча болуп калышы мүмкүн? 130 болот. 130 000 сом, болду. Класс баспагандар, басып коюуну унутпаңыздар. Bundan башка да видеолорубузда көрүңүздөр. Мен мүмкүн болушунча ар модельдерден, маркалардан тарткан аракет жасадым. Ал үчүн биздин YouTube баракчабызга кирип, өзүңүзгө жаккан, кызык болгон темадагы ошол видеолорубузду көрүп алсаңыздар болот. Ал жактан дагы класс басып койгонду унутпаңыздар.